Союз таркаган маал 90-жылдары элдин жашоо турмушу начарлап, жумушсуздук, тамак аштын жетишсиздигинен ачарчылык күндөрү орун алган. Кыйын күндөрдү башынан өткөргөн жарандарыбыз жашоо менен күрөшө баштаган. Айрымдары мал багып жер иштетүү менен алектенсе, кээ бирлери токош же башка нерселерди үйдөн жасап сатууга көнүшкөн. 62 жаштагы Жамиля Орозбаева дагы ошол жылдары нан жасап сатууну өздөштүргөн. Союз кулаган 92-жылдары бизге аябай жашоо кыйындап калганда негизи. Мен келгенде ошончолук баягы башталды кыйынчылык. 97-жылдары биз ушуну 15 лепешка менен баштаганбыз. Эч нерсебиз жок. Неме кылып акырындык менен 15 лепешка менен баягы колго жууруп, кадимкидей эле баягы айылдын шартындай болуп. Жасап бир-бирден жасап көндүрүп ушул эл акырындык менен көндү. Келип биз оштун варианты менен жаптык. Уйгурлар чоң-чоң жука кылып жапканда биз чоң кыргызча кылып жаптым мен анда. Ошо байкең жардам берчү, ал убакта балдарыбыз ошо кичинекей болчу. Ошол кыйынчылык мезгилдерде элдердин дүкөндөрдө нанга кезекке туруусу күч алган. Бир адамга бирден ашык токоч сатылчу эмес. Буудайдын жетишсиздигинен жүгөрүдөн нан жасаган учурлар болгонун айткан Жамиля Орозбаева канчалаган кыйынчылыктарды башынан кечирсе дагы бул ишти таштаган эмес. Башында бир күндө 10-15тен нан жасаган каарман азыркы тапта 10дон ашык жумушчуну иш менен камсыздап келет. Кудайга шүгүр, азыр биз жаман эмеспиз. Чоң балам жардам берет. Магазиндерге ташыйбыз 15-20 мындай частный магазиндерге. Шофёрлору бар, рабочуларыбыз бардыгы өз убагында иштеп, өз убагында кетишет. Күндүзү баштайбыз таң эртеңден кечки саат 7ге чейин. Жумуш күнү саат 7-8де бүтөт бизде. Андан кийин кайра заготовканы даярдап коебуз, баягы майын даярдайт, ичиндеги инструменттер, турош, ошолордун баардыгын иреттеп, тактап, сууну ысытып, секти уборкалап ошону даярдайбыз. Азыр ушул күндө да ошол иш. Навайканада бир күндө 5 кап un сарпталат. Болжол менен 1000ден ашык токош жасалат. Мында май нан, батыр нан деп жалпы 3 түр даярдалат. Санитардык көзөмөл кызматы бир айда 2 ирет келип текшерип турат. Бардык талаптар сакталат дейт Жамиля Орозбаева. Бул камыр даяр болуп калды. Ушул даяр камырды биз столдун үстүнө кайра тизип чыгарабыз. Бир мешоктун аягына чейин. Белгилей кетсек, Навайкананын жалпы жамааты пандемия маалында аз камсыз үй-бүлөлөрдү un, май, нан жана башка азык-түлүктөр менен өз каражаттарынан жардам көрсөтүп турушкан. От мезгилинде биздин коллектив элдерге жакшы жардамдарын көрсөтүштү. Эчкен себетке салып коюп аттык. Ошону менен бирге дагы биз сүйлөшүп коллектив менен кээ бир семьяларга, муктаж семьяларга un, май, күрүч кылып таркатып да бердик. Мечитке да апарып берип, ошол убакта күн кур эмес, могу жерге нанды күнүгө чыгарып коюп атып. Биз эле эмес, биздин иштеген коллектив да эмес, көчөдөн өткөн нан алып саткан клиенттер да акчасын төлөп коюп кетип атышты элге бергиле деп. Ошондо элдерге болгон немебизди, баягы жардамыбызды берип аттык. Көкжар айылынын тургундары дагы Жамиля айымдын Навайканасын жакшы тааныйт. Анда даярдалган токоштор даамдуу экенин билишет. Жумуштан келет эле ушундан алам. Бул жерде мектеп жанында кыздарга келген сайын ушундан алып кетем. Нандары кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Постоянно алам деп, ишенчилик. Уже много лет пользуемся. Мы очень довольны. И большое спасибо тому, кто это организовал, и тому, кто тут работает. Нан жасап сатуу оңой көрүнгөнү менен бир топ түйшүктү талап кылат. Анда иштегендер 3 нөөмөткө бөлүнүп, бири отун жакса, бири камырын даярдап нан жасаса, дагы бири дүкөндөргө ташыйт экен. Навайчыларга эмгек акы күн сайын төлөнүп турат. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.